Салам достор, бүгүнкү өтө турган грамматикабыз Go деп аталат. Бул грамматика эки сүйлөмдү бириктирүүчү грамматика болуп саналат. Этишке, сынатоочко жана затка да уланат. Эми карайбыз, кантип уланат. Мисалы, бул жерде жашыл түстө жазылган өзүнчө бир сүйлөм, ал эми көк түстө жазылганда өзүнчө бир сүйлөм. Биринчи окуп көрөбүз. Сурунун телевизионный пайо. Суру телевизорду көрүп жатат. Кийинкиси болсо Туанын сук чехео. Туан үй тапшырмасын аткарып жатат. Эми бул эки сүйлөмдү бириктирүү үчүн бүгүнкү Go грамматикасын колдонобуз. Ошондо сурунун телевизионный пого, Туанын сук чехео. Суру телевизорду көрүп, Туан үй тапшырмасын аткарып жатат. Түшүнүп алдык. Эми бүгүнкү мисалды карайбыз. Биринчиси, интернет шоппинг을 왜 좋아해요? Интернеттен шоппинг кылганды. Шоппингди билебиз, кийим сатып алуу. Ошондо интернеттен кийим сатып алганды эмнеге жакшы көрөсүз дейт. Капши саго шоппинги 편리해서 좋아해요. Баасы арзан, сатып алуу ыңгайлуу болгондуктан жакшы көрөм дейт. Эми экинчисин карайбыз. Туан 씨하고 리안 씨는 뭐 먹을 거예요? Туан мырза жана Лиан мырза эмне жейсиңер дейт. Чонун бибимбаб을 먹고 Лиан 씨는 김치찌개를 먹을 거예요. Мен бибимбап жеймин дейт. Лиан мырза болсо 김치찌개 жейт дейт. Эми үчүнчүсүн карайбыз. 아이디는 туан이고 비밀번호는 하나 셋둘 넷이에요. 아이디 туан дейт. Пароль болсо 1 3 2 4 дейт. Эми бүгүнкү диалогко өтөбүз. Биринчи угабыз. 지영 씨는 주로 어디에서 옷을 사요? 저는 주로 인터넷에서 많이 사요. 인터넷은 옷이 비싸지 않아요? 아니요. 인터넷이 옷도 싸고 쇼핑도 편리해요. 그래요? 외국인도 한국 사이트에 회원 가입이 돼요? 네, 대부분 돼요. 그런데 외국인 등록 번호가 필요해요. Эми бүгүнкү диалогубузду карайбыз. Суру айым менен Жиёң айым. Биринчиси, Жиёң 씨는 주로 어디에서 옷을 사요? Жиёң айым 주로 көбүнчө каерден 옷을 кийимди сатып аласыз дейт. 저는 주로 인터넷에서 많이 사요. Мен көбүнчө интернеттен көп сатып аламын дейт. 인터넷은 옷이 비싸지 않아요? интернеттен кийим кымбат эмеспи? 아니요, 인터넷이 옷도 사고 쇼핑도 편리해요. Жок, интернетте кийим дагы арзан, шоппинг кылгандагы ыңгайлуу дейт. Кийинкиси суру. 그래요? 외국인도 한국 사이트에 회원 가입이 돼요? чындаппы? Же ошондойбу? Чет элдиктер дагы Корей сайтына катталыш керек болобу дейт. Аккаунт менен. Эми жооп берип жатат. Не, 대부분 돼요. 그런데 외국인 등록 번호가 필요해요 дейт. Оба негизинен 대부분 негизинен болот дейт. Бирок чет элдик каттоо номери 필요하다 керек дейт. Диалогду да түшүнүп алдык. Эми бүгүнкү сыларга өтөбүз. Бүгүнкү сылар биринчиси интернет. Вебсайты. Вебсайт. Комсек engine. Издөө системалары. Бул жерде айтып жатат. Google, Naver, Chrome, ушул сыяктуу издөө системалары. Кийинкиси homepage. Башкы бет, же башкача айтканда домашняя страница. Кийинкисин карайбыз. Блогы. Блог. Интернет кафе. Интернет кафе. 회원 가입. Катталуу аккаунт менен. Кийинкиси 회원 탈퇴. Аккаунтту өчүрүү. Кийинкиси ID. ID билебиз,
бемилбоно, пароль, логин, логиаут, логин парольдон чыгуу, выход. Кийинкиси имейл, интернет камсек, интернет издөө. Кийинкиси интернет чатинг, интернет чаты, жазышып сүйлөшүү. Кийинкиси хвасаң чатинг, көрүшүп сүйлөшүү чаты, видеозвонок. Ушун менен достор, бүгүнкү грамматикабыз да соңуна келип жетти. Кийинки видеодон көрүшкөнчө, анён кешпе, камсамнеда.